Анда эмесе кеттик. Дагы бир жолу баарыңыздарга салам. Кутман таңыңыздар менен баарыңыздардын. Менин атым Гүлзар, фамилиям Жусупова. Мен 3 жылдан бери кванттык психология боюнча элдер менен иштешип келе жатам. Абдан көп элдердин ийгилигинин, бактысынын, дагы кандай десем, ден соолугунун жана сүйүктүү жумуштарынын себепчиси болуп келе жатам. Албетте, баарын мен кылып атам деп айтпайм. Баары Кудайдын буйругу менен, Кудайдын жардамы менен болот. Мен жөн гана себепчимин. Албетте, Кудай бир айтат экен, канчаны тилесең мен ошонун жарымын берем деп. Ошон үчүн жакшы ниет жарым ырыс демекчи, биз дайыма ниетибизди оңдошубуз керек экен. Бул сабактар эмне жөнүндө? Бул сабактар именно биздин жан дүйнөбүз жөнүндө. Бул сабактар именно биздин ниетибиз жөнүндө болот экен. Биз албетте эмне кылабыз? Биринчи адамдар ойлонуп баштаганда эле жаман ойдон баштайбыз. Мисалы, бир адамды көрдүңүздөр, масалан, мени көрүп атасыздар. Прическасы мындай экен, мындай кийинип алыптыр, тигиндей кийинип алыптыр, каякта отуруп жатат болду экен деген сразу бизде эмне башталат? Ар кандай ойлор кетип баштайт. Биз биринчи адамды көргөндө же болбосо любой үйгө барганда кемчилигин издейбиз, плюстарын эмес. Болбогон эле экен, мындай эле экен, тигиндей эле экен. Болушунча өзүбүздөн ылдыйраак, өзүбүздөн төмөнүрөөк кылып көргөнгө аракет кылабыз. Эмнеге биз ушундайбыз? Албетте, биз адамдарды ошондой Кудайым жаратып койгон. Бирок бул Кудайдын сразу ошентип жаратып койгон эмес. Бул биздин табиядан, бул биздин ата тектен келе жаткан, ата энеден келе жаткан эмнелер болот экен? Примерлер, мындайча айтканда, ата энебиз кандай тарбия берсе, эмнени бере алса, биз ошону гана ала алат экенбиз, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн баардык нерсе биздин ийгилигибиз, ден соолугубуз, мамилебиз, жумушубуз эмне кылат экен? Только бизден гана көз каранды эмес, биздин ата тектен, биздин айлана чөйрөдөн жана биздин жан дүйнөбүздөн көз каранды экен. Көрдүңүздөрбү? Демек, бул сабак эмне жөнүндө болот? Мен деген эмне жөнүндө сабак өтөм? Биринчи катышып жаткандар абдан көп бул сабакта. Ошон үчүн мен кененирээк түшүндүрүп коеюн. Эң биринчиден результаттарды көрүп атасыздар. Ким Инстаграмда жок болсо, Инстаграмга да кошулуп алыңыздар, кандай результаттар келип жатат. Болбосо группаларга да жөнөтүп турушат. Жок, биз көрө албай жатабыз деп. Себеби Москвадан абдан көп катышып жатасыздар. Москвадагылар көбүнчө Инстаграмга кире албайт. Ошон үчүн биз сиздерге Телеграмга, ушул группага результаттарды жөнөтүп турганга аракет кылабыз. Результаттар бизде ден соолук боюнча бар, акча боюнча, мамиле боюнча, сүйүктүү жумуш боюнча, деги өзүңүз каалаган нерсе боюнча бул сабактардан результат ала алсаңыз болот. Жана мен өзүмдө да результат бар. Өзүмдүн да кыскача айта кетейин. Мен негизи кесибим боюнча технолог болчумун. Мен дагы жогорку окуу жайды бүткөнмүн, бирок өзүмдүн кесибим боюнча мен аз эле бир жарым жылдай эле иштегем. Андан кийин банктарда жана башка жерлерде иштеп жүрдүм. Көбүнчө мен бизнес кылып жүрдүм десем болот. Көп жылдар бою, почти 20 жыл бою мен бизнес менен алек болуп жүргөм. 2020 жылдан баштап гана мен психологко окуп баштадым. Өтө терең кеттим. Кеткенде дагы деле окуп жатам. Диплом алдым, бирок дагы деле убантып атам. Эмнеге дегенде, себеби мен өзүмдүн жашоомду именно психология аркылуу оңдодум. Мен да бактысыз болчумун, ажырашкан, карызым бар болчу, акчам берекесиз болчу. Кимде ушундай нерселер бар? Албетте, азыр ошондой болдор деп койсок, ошондой көйгөйлөр абдан көп. Булардын дагы көрсө өзүнүн себеби болот экен. Эмнеге? Көбүнчө көрүп атасыздар, кайталанып атат. Биз улам эле карызыбыздан кутулсак эле, кайра карыздын үстүнө карыз кошулат, же болбосо карыздын куйругу үзүлбөйт. Не только карыз эмес, мисалы, оорулар да кайталанат, оорулар кайталанат, акчанын берекесиздиги кайталанат, туруксуздук деген сыяктуу деги көйгөйлөр абдан көп. Вот ошону мен өзүм менен өзүм иштешим керек экенин билип сезгенде, психология менен иштеп баштадым. 2020 жыл болчу, как раз март айы, ровно мартта мага ровно 3 жыл болот психологияга келгениме. Именно ушул программа менен да азыр коучтар абдан көп,
ар ким колунан келген сабакты берип жатат, молодцы, себеби бизге психология жаңы келип атат. А Европага болсо психология давно келген. Америкадан, Германияда мисалы, Турцияда абдан кенен тараган психология, ошон үчүн алар баардыгы осознанный, мындайча айтканда, баардыгы баардык нерсени оңой кабыл ала алышат. Биздикилер көбүнчө кабыл алуу кыйыныраак. Психология десе биз ойлойбуз, бул мен псих эмесмин, менде акыл эсим жайында, мага психологиянын кереги жок дейбиз. Бирок психология деген бул жөн гана адамдын ички дүйнөсү, адамдын жан дүйнөсү менен иштөө дегенди гана түшүндүрөт да. Бул эч кандай оору менен иштөө же болбосо ооруну айыктыруу эмес. Ошон үчүн туура түшүнүп, баарыбыз азыркы заманда айрыкча психологияны өтө терең окушубуз керек. Вот мен да ошону түшүнгөндөн кийин психологияны окуп баштап, дагы деле окуп атам, көрүп атасыздар, дагы деле разборлор да алам. Мен деле адаммын, мен 40 жаштамын. 40 жылдан бери келе жаткан көйгөйдү мен 1 айда же болбосо 3 айда деле кетире албайм. Мен ошону терең түшүндүм дагы. Азыркыга чейин окуп жатам и азыркыга чейин алган менин результаттарым абдан көп. Эң биринчи менин мамилемди оңдоп алдым. Ажырашкан 2 кызым менен 37 жашымда мен турмушка чыккам. Карыздарым менен анда эч кандай акчам жок болчу. Карыздарымды толтурам, машинам жок, эчтекем жок. И жолдошум мени алган. Карыздарымды төлөшкөн ошол убакта. Жолдошум деле өтө бай эмес, орто эле жашашат. Особнякта жашабайт, обычный эле үйдө, жөнөкөй эле машинасы бар жолдошума тигем. И то баягы пирамидага ошол эле тийгенден кийин, вроде бы осознанно, да, проработкаларды кылып жатып эле эмне кылгамын, пирамидага машинасын саттырып туруп, именно пирамидага салдырып койгонмун. Ошондой көп нерселер болгон. Эң биринчи менин мамилем оңолду. Андан кийин мен өтө катуу трансформация болдум. Бул сабактарды окуп жатканда трансформация болосуздар. Трансформация деген бул процесс да, өзгөрүү жолу ар кимдики ар кандай болот. Бирөөнүкү жеңил болот, бирөөнүкү оор болот. Меники аябай оор болгон. Өзгөрүү жолунда именно мен карызга баткам, ар кандай нерселердин баарын көргөм, аферист деген сөздөрдү уккамын. Себеби именно ошол пирамида жөнүндө бирөөлөргө айтып койсом, тууган ургум менен полностью кирип алышыптыр, хотя мен алардын киргенин билген деле эмесмин. И мен аягында аферист болуп, ошолордун карызын баарын төлөп калгам да. Ошон үчүн ар бир нерсе келгенде биз туура кабыл алышыбыз керек. Ошол жаман нерселер келсе, вдруг бир нерселер болуп жатса, демек ошонун артында сөзсүз түрдө жакшы нерсе болот. Ошон үчүн эч качан кайгырбаңыздар, мен мындай болуп атам дебеңиздер. Баары сонун болот. Биз жөн гана кабыл алышыбыз керек. Мындайча айтканда, бул Кудайдын сыноосу эле болот экен да. Мамилемди оңдодум, карыздарымдан кутулдум. Андан сырткары азыркы мен силерге берип жаткан сабактарды мен 2,5 миллиондон ашык акчага сатып алдым жана мен Москвага, Сочиге барып, азыр деле окуп келип жатам. Бул эң сонун результат. Андан сырткары биз үйлүү болдук, машиналуу болдук, жана башка майда чүйдүлөр. Анын баардыгын айтып берсе, мактангандай болуп калат, бирок чтобы силерге мотивация болуш үчүн мен буларды айтып коеюн деп атам. Ошон үчүн айтып атайын, мен өзгөрө албайт экенмин, мен көрүнгөн сабакты окудум деген дагы кыздар, балдар мага абдан көп кайрылышат. Бирок именно менин сабактарым ар кандай сабактарга караганда таптакыр башкача деп мен сразу айта алам. Гарантия бере алам. Бирок кимге? Эгер сиз ушул техникаларды чынында колдонсоңуз, мен айткандай точно жасасаңыз, анда сиз сөзсүз ийгиликке жетесиз. Анан жөн эле сатып алып коюп, чото мен сабакка катыштым эле, эчтеке алган жокмун десеңиз, анда баардыгы өзүңүздөн болот да. Демек, квантовая психология деген эмне экен? Квантовая психология деген, кванттык психология деген бул энергиянын бөлүкчөлөрү менен жан дүйнөнү тазалоо. Мындайча айтканда, ДНК аркылуу биздин толугу менен жашообузду оңдоо деген сөз да. Кыргызча так түшүндүргөндө. Квант деген бул жөн гана энергиянын бөлүкчөлөрү деген гана сөз экен. Бул физика менен байланышат. Эмне үчүн ошентип энергиянын бөлүкчөлөрү менен иштейбиз? Энергия бул кыргызчасын маанисине карап которгондо, бул деген биздин күч кубатыбыз деп айтсак болот. Жөн гана биздин күч кубат, бул деген сүйүү, бул деген биздин алгыс күчүбүз. Эгер бизде күч кубат жок болсо, демек эмне, биз жаткан бойдон тура албайбыз. Буту колубуз иштебей калышы мүмкүн. Туурабы? Эгер күчүбүз, алгыбыз жок болсо. Демек, ар бир адамда энергия болот. Да? Вот ошол энергия менен иштейбиз биз. Квантовый психологияда энергия менен. Мунун эч кандай ширк деген жагы жок. Көпчүлүгү айтышат, бул ширк эмеспи?
ширк деген качан ширк болот? Качан биз адамга зыян келтиргенде, качан биз туура эмес динге өтүп кеткенде, башка динге өтүп кеткенде ошондо ширк болушу мүмкүн. А бирок адамдын жашоосун оңдоо үчүн, адамдын жүрөгүн тазалаганда бул эч кандай ширк болбойт. Ошон үчүн өзүңүздөр кандай десем мындай, кээ бирлер айтат да, күмөн санабай туура жакшы ниет менен окусаңыздар сөзсүз түрдө результат аласыздар. Макулбу? Биз кандай багытта иштейбиз? Албетте сознание, анан подсознание. Бул психологияда дагы, жанагы мотивационный сабактарда дагы өтүлөт. Сознание, анан подсознание. Бул деген биздин акыл эсибиз, мээбиз жана подсознание деген биздин бул сокур сезим, мындайча айтканда жан дүйнө. Бул жан дүйнө көбүнчө билинбейт. Кандай десем, биз мисалы акыл эсибиз менен таптакыр башка нерсени айта беребиз. Жан дүйнөбүздө таптакыр башка нерсе болот. Көбүнчө биздин жашообузду регулировать этип турган, мындайча айтканда контролдоп, текшерип, башкарып турган бул биздин албетте подсознание. Эмнеге? Себеби бул мен дайыма түшүндүрүп келем. Биздин подсознание бул биздин флешкабыз айтып коем да. Ар бирибизде, мисалы телефондун эс тутуму сыяктуу эле бизде дагы эс тутум болот да, память болот. Вот ошол память ар кимдики ар кандай. Бирөөнө Кудайым 1 терабайт память берсе, бирөөнө 1 гигабайт. Азыр телефонду түшүнө эле калдыңыздар баарыңыздар. Бирөөндө канчалаган бир аз эле мегабайт, мындайча айтканда аз эле орун болот. Вот ар кимдин жан дүйнөсү ар кандай эс тутуму менен болот да, жаралат. Вот ошол эс тутум толуп баштаганда адамдын жашоосунда ар кандай көйгөйлөр башталат. Ал кандай көйгөйлөр? Ал деген карыздар, жан дүйнөнүн оорусу. Баардыгы бар, акчаңыз бар, үйүңүз, машинаңыз, мамилеңиз, балдарыңыз баары бар, бирок эмнегедир жан дүйнөңүз ооруй берет. Ошондой да болушу мүмкүн. Акчаңыз берекесиз болушу мүмкүн. Бактысыздык, ажырашуу, жашоонун кайра кайталанышы. Мындайча айтканда бир күйгө тийсеңиз, ал менен ажырашып кетсеңиз, экинчи күйгөңүз точно эле ошонун копиясы болуп калат, туурабы? Ар кандай оорулардын кайталанышы. Туруксуздук, мындайча айтканда, жумуштан жумушта алмаштырасыз, адамдан адамды алмаштырасыз. Москвадан Россияга, Москвадан Кореяга кетесиз, Кореядан Японияга кетесиз. Каяка барсаңыз деле, мындайча кыргызча айтканда, мамайдын көрү. Кайда барсаң дагы мамайдын көрү деп коет го, ошондой эле баягы эле биз. Да, жерибизди алмаштырабыз, күйөөбүздү алмаштырабыз, жубайыбызды алмаштырабыз, бирок өзүбүздү алмаштырган жокпуз да. Ошон үчүн кайсыл жака барсаңыз деле баягы эле сиз. Көрдүңүзбү? Бактымды теги кишиден таба алам, же болбосо жакшы жумушту башка жактан табам деген бул жөн эле болбогон сөз деп айтмакчымын. Адам өз ордун таба албагандыктагы бул именно ушул жанагы жан дүйнө менен байланыштуу да. Тукумсуздук. Азыр көптөгөн адамдар тукумсуз деп айтсам болот. Жаштары жапжаш эле 28, 25, 30 жаштагы эркектер жана аялдар балалуу боло албай жатышат. Бул дагы именно биздин жан дүйнөбүздө болот экен да. Эмнеге? Баардыгы эле биздин жан дүйнөбүзгө байланыштуу да. Бул деген биз ойлой берет экенбиз, только мен аракет кылам. Аракет кылсаң, албетте, аракет кылсаң карызыңдан кутуласың. Аракет кылсаң эле баары жакшы болот. Жакшы сүйлөсөң, албетте, ажырашпайсың, же болбосо кайната кайнеңе прям кызмат кылсаң, келинди кетирбейт деген түшүнүктөр болушу мүмкүн. Бирок анткени эмес менен бизде ата тек деген бар. Эмне үчүн ата тек менен иштешибиз керек? Ата тек дегенде тоже айтышат да, эми өлүп калган немелерди жөн эле жайына эле койбойсуңарбы, козгоп эле койбойсуңарбы? Алар козголбойт. Эмнеге алар козголмогон? Өлгөндөн кийин адам өлөт, болду. Бул жашоого кайра келбейт, козголуп кайра туруп келмек беле. Вот ошону туура түшүнүшүбүз керек да. Бул динде деле жок. Козголуп кайра тирилип келет деген нерсе жок вообще. Вот эмнеге ата тек? Себеби именно ата тектин каны бизде бар. Ата тек аркылуу оорулар өтөт, билесиздер, себеби бала атасы рак болсо, же болбосо чоң атасы рак болсо, эмне болот? Сөзсүз түрдө ошол үй бүлөдө бир рак болуп калышы мүмкүн да. Жана ошо кан оорулары болот, кайталанган, ар кандай оорулар кайталанат. Бул ата тектен келаткан оорулар. Ата энеден жана ата тектен. Ал гана эмес, карыздар дагы ата тектен өтөт. Берекесиздик өтөт.
жанагы жан дүйнөнүн оорулары деп атам, оорулары, бактысыздык, бардык эле нерселер бизге ата тектен кайталанат экен. Эмне үчүн биз ата текти кайталай беребиз? Эмне үчүн ал биздин каныбызга жазылып калат? ДНК деген бул окумуштуулар аркылуу, медицина аркылуу кылынган уже изилденген. Ооба, биздин ДНК абдан татаал жайгашкан система деп айтсак болот. Ошол системаны эмне кылышыбыз керек? Биз тазалашыбыз керек. ДНКда абдан көп нерселер жазылат. Окумуштуулар деле до конца даже изилдене элек биздин ДНК үчүн. Көбүнчө мындай көрүнгөн, колго кармалган гана нерселер изилдеп келе жатышат. Ооруларды биринчи очередь, эмне үчүн ооруларды изилдеп аларды таап атышат? Себеби ал кан аркылуу кадимгидей билинет. Кандай оору, эмне оору деген. Например, таарынычтар, коркунучтар, жанагындай ийгиликсиздик, бактысыздык бул неощутимые, мындай айтканда кол менен кармалбайт. Ошон үчүн аны эч ким изилдей элек. Бирок мен өтүп жаткан программа именно менин сабактарымда жанагы проработка деп атам, практикалар деп атам, ошолордун баардыгы бул окумуштуулар аркылуу изилденип, уже кадимгидей исследование жүргүзүлгөн, уже доказательства бар, Нобелевская премияны алган. Мастер Кит программасы билесиздер. Бирок Мастер Китти ар бир адам разбирать эте албайт. Айтканда, чачып, ошол менен иштеп кете албайт. Бул жерде отурган көбүңүздөр деле Мастер Китти мурда сатып алышыңыздар мүмкүн, бирок көпчүлүгү иштей албай, көптөгөн кыздар кайра менен иштешкен. Себеби ал абдан татаал программа. Ар бирин ачып, ар бирин установкаларды таап, ар бирин ордуна коюп, жана башка нерселердин баарын кылып, ал менен дагы терең иштеш керек. Биринчиден, экинчиден бул программа дагы абдан кымбат. Азыр особенно кымбаттап кетти. Канча бир уровенди сразу сатып алыш керек да, көрдүңүздөрбү? Вот. Эмне үчүн бул программалар менен иштейбиз? Эмне үчүн биздин флешка толот, жанагы жан дүйнөбүз эмне үчүн толуп атат? Ал кандай? Биз аны кантип билсек болот толгонун? Мисалы, баарыңыздар эле жакшы ниет менен, бир максат менен бул сабакка катышып жатасыздар. Демек, биз кантип тазалайт экенбиз? Ал деген кандай элестетсек болот биздин подсознание. Подсознание деген бул жан дүйнөбүз, мисалы, мондай бир эске тутум деп койсок болот. Бул биздин жан дүйнө. Бул жакта жайгашкан. Бул качан ар кандай мусорлорго толуп да. Биз мусорлор алар эмнелер? Таарынычтар, коркунучтар, күнөөлүү сезимдер, ар кандай туура эмес ой жүгүртүүлөр, күмөн саноолор, мисалы, дагы эмнелер? Карыз сезимдер, жанагы эмоциянын жабыктыгы, тыюулар, сексуальный блоктор деги толтура мусор болуп калды. Бул сиздин жан дүйнөңүз. Элестетиңиз, жан дүйнөңүздө толо мусор. Да? Ар кимдин жашы ар канча. Мисалы, 18 жашта болосузбу, 20 жашта болосузбу, 30 жаштасызбы, 40 жаштасызбу, 50-60 жашта болушуңуздар мүмкүн. Мен мисалы 40 жаштамын. Мен чтобы бул мусорлордон арылыш үчүн мага ровно 2 жыл кетти. Мен окуп баштагандан кийин 2 жылдан кийин эмес, 2 жылдын ичинде миллионго жеттим. Бирок жарым жылдын ичинде албетте мамилем оңолду. Мен жаңы турмушка чыктым. Көрдүңүзбү? Демек, бул мусорлорду биз кантип тазалайбыз? Бул канча күндө кетет? Ким гарантия берет? Эч ким гарантия бере албайт. Кудайым дагы айтат: "Изден, мен сага себептин баарын бердим" деп. Кудайым жаратканда бизди таптаза бойдон жаратат, да? Бирок баягы ата тектен кайталанып келе жаткан нерселердин баардыгы биздин бул жерибизде андай жеткенде уже флешкада жазылуу. Уже почти бир аз мынча толгон флешка менен төрөлөт экенбиз, да? Биз төрөлүп аткандачы. Бирок жанагы ар кандай эмоциялар, таарыныч, жанагы кыздар айрыкча кыздарда көп таарыныч болот. Себеби ата эне кимди каалайт? Эркек баланы каалайт. Бирок биз кыз болуп төрөлүп калган үчүн кыздар энесинин боюнда болгондон баштап эле тартыштар болот экен. Айтышат го, эненин ичинде жаткан бала уже тилди түшүнөт, ата энесин тааныйт деп. Бул чындык экен, көрдүңүздөрбү? Вот, бул биздин жан дүйнөбүз, Жан дүйнөбүз толуп калганда жанагындай көйгөйлөр башталат экен. Ар кандай оорулар, карыздар, түшүнүксүз кайталануулар, бактысыздык жана башка нерселердин баардыгы. Эмне үчүн мурда мындай болгон эмес? Мурда деле ушундай болгон.
жөн гана биз эмне кылган эмеспиз, байкаган эмеспиз жана психология бизде жок болгон үчүн эч ким мындай терең иштешкен эмес. Айтат го Европада мурда болсо бизге эми келип атат да бул психологиялар. Ошон үчүн элдин баардыгы азыр тазаланып окуганга аракет кылып атышат. Демек, бул нерседен тазаланганга бизге канча убакыт кетет? Жөн гана мотивация алып койсоңуздар, мисалы, финансовый грамотность окуп койсоңуздар, бул нерсенин ичи тазаланабы? Кандай ойлойсуздар? Жок, албетте тазаланбайт. Временно мотивация алганда, мындай кылышым керек, эртең менен эрте туруп, күндө 5-те турасыздар. 1 ай 5-те турдуңуздар, ладно. 1 айдан кийин дагы жарым ай эрте туруп баштайсыздар, бирок жарым айдан кийин кайра уйкуңуз келип калат. Ладно, айта берет да мен уктай берейин деп баягы эле привычкага кирип кетебиз. Себеби биз тазалана албайбыз мотивациядан, убактылуу гана мотивация алабыз. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн ичиңизден чыккан чыныгы мотивацияны жаратууга аракет кылышыңыз керек. Мотивация деген бул дем күч берүү деген эле сөз маанисин алып караганда. Демек биз бул жан дүйнө менен иштешибиз керек. Эгер мотивация берилген болсо да, мисалы мотивация берилген болсо, еще эмне болот? Груз да, дагы бир мусор кошулду. Дагы сиз аны кылышым керек турбайбы? Дагы мындай кылышым керек деп өзүңүздү дагы үстүңүзгө дагы жүк артып алдыңыз, дагы кыйнала бересиз. Энергияңыз көрүнгөн жакка чычырайт. Демек, биз бул мусорлардан акырындык менен арылып баштайбыз. Биринчи эмоцияларды ачабыз, тартынычтардан арылабыз, ар кандай коркунучтарды кетиребиз. Анан аяк жагында жанагы ата тек менен иштөө болушу мүмкүн. Ата тек менен терең иштөө бул бизден именно VIP сабактарда берилет. VIP сабактар меники 6 айлык, эмне үчүн дегенде, себеби айтып атпаймынбы, ар кимдин жашына ылайыктуу, бирөө 40 жашта болсо, бирөө 50 жашта, бирөө 60 жашта болот. Бул нерсе бир күндө же болбосо бир айда тазаланып кетпейт. Именно трансформация сабагы ушул мусорлардан арылтып баштоо сабагы. Көптөгөн мусорлардан арылдыңыздар, көрдүңүздөр, көптөгөн мусорлардан арылдыңыз, бирок түбүндө калды. Бул мусорлардан жанагы 6 айлык сабактан толугу менен арыла аласыздар. Эгер таптакыр жанагы казан катып калат го, түбүндө плов кылганда айрыкча күйүп калат го, ошол сыяктуу болуп күйүп калса гана, кырмычыгын кыра албай жатсаңыздар, ошондо разборго келсеңиздер болот. Мен жото өзүм алым жетпей жатат. Мага бир аз жардам берип кой десеңиздер, мен именно разбор жасап, разборду билесиздер, разбор кымбат, ошон үчүн сабак окугула деп дайым айтам, бир разбор азыр бизде 10 000 сом. Только разбор менен эле бардыгын оңдоп алам десеңиздер, анда сиздерге көбүрөөк акча жана убакыт кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн сабак именно жакшы. 6 айлык сабакта бардыгы бар. 6 айлык сабакты окуган арзаныраак түшөт, чем 10 разбор алганга караганда. Көрдүңүздөрбү? Себеби ал жакта бүт бардык блоктор менен иштейсиздер. Ал жакта тартыныч, эмоция жанагылардын бардыгын ачып, плюс еще сексуальный блоктор менен да иштейбиз. Ал жакта именно жанагы 4 багыт боюнча иштейбиз. Бул акча, мамиле, ден соолук жана сүйүктүү жумуш. Ушул 4 нерсе бири-бири менен байланыштуу. Ушул 4 нерсе болгондо гана адам өзүн толук кандуу, бактылуу жана ийгиликтүү сезе алат экен. Биз көбүнчө айта беребиз, жок мага акча гана керек, дей беребиз, бирок баягы биздин органдар, мисалы биздин дене мүчөлөрүбүз, мисалы колубуз жок болсо биз көп нерсе кыла албайбыз. Тамак жей албайбыз, жаза албайбыз, бир жерден экинчи жерге бир нерсени чындыра албайбыз. Бутубуз жок болсо албетте баса албайбыз. Ошол сыяктуу эле жанагы 4 багыт бири-бири менен байланыштуу. Эмнеге? Эгер сиз сүйүктүү жумушуңуз жок болсо, акчаңыз берекесиз болот. Өзүңүздү өзүңүз кыйнайсыз. Самооценкаңызды түшүрүп саласыз. Сүйүктүү жумуш абдан маанилүү. Ден соолук, албетте ден соолук жок болсо, ооруп жатсак, ким туруп иштейт? Көрдүңүздөрбү? Ден соолук дагы бул бардык нерсеге байланыштуу. Ден соолук жок болсо, азыр мамиле да жок болот, себеби аялдарды айрыкча, аялдар бир аз да ооруп калса, кой бул аялым оорукча болуп калды, кетир деп айтышат. Туурабы? Вот. Мамиледе, акчада, бардык нерседе ден соолук абдан маанилүү. Анан мамиле дагы абдан маанилүү. Аялдар дагы, эркектер дагы эң биринчи акча керек болуп жатса дагы мамиле менен иштеңиздер, себеби мамиле аркылуу акча келет. То есть эмнеге мамиле аркылуу келет? Себеби мамиле бул
катташуу, то есть алуу берүү деген сөз. Именно акча бизге эл аркылуу келет. Эл жок болсо жалгыз отура берсеңер, мисалы соода кыласыңар. Жалгыз отурасыңар, элдин баарын жаман көрөсүңөр. Ким келип сизден соода кылат? Ошон үчүн биз айрыкча кыргыз элибиз мамилени абдан терең үйрөнүшүбүз керек да. Европага барсаңыздар көрүп атасыздар, Европага барганда аябай башкача мамиле кылышат да. Таптакыр башкача мамиле кылышат. Ал эми Москваны айтпайды эле койсок болот. Эми Москвада толгой эмнеге айтып бизде кыргыз элинде дагы абдан соонун кыргыз элибиздин айрыкча кең пейилдүүлүгү, ишенчээктиги жана жөнөкөйлүгү бар. Бирок мамилени бир аз мындай толугу менен үйрөнөбүз. Ошон үчүн мамиле баардык нерсени алып келген жана биздин ден соолугубузга түздөн түз таасирин тийгизген бул мамиле дагы. Эгер мамиле жакшы болсо, жылуу сөз уксаңыз жыргап каласыз. Бул биздин эмоциябызга, баардык нерсебизге таасир этет дагы. Эмне болот? Биздин ден соолугубуз чың болот. Себеби жакшы сөз жан эргитет деген сөз бар, көрдүңүздөрбү? Жакшы сөз, жылуу сөз жыланды ийне киргизет дейт да. Демек биз мамилебизди оңдогон сайын акчабыз көбөйөт, мамилебизди оңдогон сайын ден соолугубуз чыңалат. Мамилебизди оңдосок, сүйүктүү жумуш дагы өзү келет. Баардыгы бири-бири менен байланыштуу. Жок, мага мамиленин кереги жок, мага только акча керек десеңиздер, анда сиз жаңылышасыз. Акча, бул төртүнчүсү, бул акча. Эмне үчүн бизге акча керек? Азыр айрыкча азыркы заманда баардык нерсебизди прям баскан турганыбызды баардык нерсени акча чечип калды. Туурабы? Эгер азыр ден соолугуңуз жок болсо, акча керек. Бир аз ооруп калсаңыз да сөз акча керек. Эгер акчаңыз жок болсо, азыр мен Facebookка коюп коеюнчу, дагы деле жазып атышат сабак боюнча. Эгер акчаңыз жок болсо, врачтар кабыл албайт, азыр билесиздер, эч жерге кабыл албайт. Акчаң жок болсо, бир тууганың дагы акчаңа карап азыр катташат. Баардык жакта мамилеге дагы таасир эткен азыр бизге акча болуп калды. Туурабы? Акча болсо гана биз нан жейбиз азыр. Акча болсо мал алабыз. Мурда айтчу элек, айылга акчанын кереги жок. Айылда акчасы жок деле жыргап жашай берсең болот деп. Бирок именно айылда дагы азыр акчасы жок жашай албайсың. Акча баардык жерге керек. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн ушул 4 багыт тең бизге керек экен. Качан жан дүйнөбүз таптаза болгондо, ушул 4 багыт тең бизге оп-оңой келет. Эмнеге? Мен мусорлордун баардыгынан арылып алдым. Анан биз ичине эмне салабыз? Только азыр алып көрсөтүп коеюн. Только жакшы нерселерди, акчаны, сонун мамилени, бакытты баардыгын салсак болот. Мусор толуп турса, эмнени сала аласыз? Эч нерсени сала албайсыз да. Мотивация бул убактылуу, ар кандай медитацияны жасап атасыздар. Медитация бул жөн гана эмоцияга кирип алып, эле ойлонуп отура берүү да. Да, эмоция деле, то есть медитация деле оңдой алат. Бирок бул медитация эң үстүдөн жөн гана таза суу куйган сыяктуу ар кандай сабактарды окуганда, да, алардын баары жакшы. Бирок жөн гана эмне? Суу, то есть таза суу эле ичип аткан сыяктуу. Бирок ичиңизде толо мусор болсо да, жанагылардын баардыгы толуп калган болсо, суу ичсеңиз деле эмне? Толку жок. Ошон үчүн терең казып, биз мусорлордон арылып алышыбыз керек да. Анан хоть суу ичиңиз, хоть каалаган нерсеңизди жесеңиз дагы баардыгы бул жакта орун бошосо, баардыгы өз ордуна жайгашып алат экен. Ошол сыяктуу эле бизге акча, мамиле, ден соолук жана сүйүктүү жумуш качан биздин жан дүйнөбүз таптаза болгондо гана келе алат. Түшүндүңүздөр, Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Именно подсознание биздин жан дүйнөбүз менен терең иштешибиз керек экен. Эң биринчи эмне менен баштайбыз? Бул сабактарда көрүп атасыздар, мен силерге темаларды уже жөнөттүм. Бул трансформация сабагы именно пробный гана сабак, пробный. Ар бир уровеньден мен бирден практикаларды алып, сиздерге попробовать этип берем. Демек, сиздерде өзгөрүү болот.
бирок толугу менен эмес. Мен сразу айтып коеюн да, көптөгөн кыздарда, көрүп атасыздар, эжелерде, байкелерде бир эле сабактан, бир эле практикадан деле көптөгөн результаттар болуп кетип атат. Чтобы бул практикаларды, то есть аягына чейин алып, жашооңузду дагы 180 градуска өзгөрткүңүз келсе, анда алтайлап окуганыңыз жакшы. Бул трансформация сабагы бүткөндөн кийин бактылуу айым сабагы башталат. Ал бүткөндөн кийин даже бүт электе деле уже мен миллионермин сабагы башталат. Эмне үчүн биринчи мамиле сабагы башталат? Себеби менин сабактарымда именно көбүнчө айымдар болгон үчүн айымдардын суроолору менен мен бактылуу айым деген сабак баштадым. Себеби көптөгөн айымдар биз 6 ай окуй албайбыз, биз кыйналып кетип атабыз, ага чейин күткүбүз келбей атат, же болбосо өзүбүз менен өзүбүз иштөө кыйын болуп атат деген айымдар болот да. Ал эми 6 айлык сабак, меники бүт бардыгы жазылуу. Ошон үчүн мен ал жакта мен түз эфир өтпөйм. Ошон үчүн көпчүлүк айымдар өздөрү менен өздөрү иштеше албай кыйналып атышат. Себеби Чыңгыз Айтматов агабыз айткандай, эмне деген? Адамга эң кыйын нерсе күн сайын адам болуу деген. Бул чындык экен. Мен ушул нерселердин маанисин түшүнбөп турмун. Мунун маанисин терең түшүнсөк, адам бирөөгө акыл үйрөткөндү аябай жакшы көрөбүз. Бирөөнүн жашоосуна кеңеш бергенди жакшы көрөбүз. Бирок өзүбүздүн жашообузга келгенде, өзүбүздүн ички дүйнөбүз менен иштегенде ушунчалык каршылыктар көп болот. Себеби биздин акыл эсебиз, именно мозг, биздин мээбиз тоскоолдук кыла берет. Эмнеге? Ал деген комфортко көнүп калган. Азыркы жашап жаткан биздин жашообуз биздин мээбиз үчүн абдан эмне? Комфорттуу. Мындайча айтканда, ыңгайлуу. Ушундай жашоо биздин мээбизге жагат. Жашай бер, ушинтип эле карыз боло бер, ушинтип эле бактысыз боло бер, көрүнгөн жумушту попробовать эт, элиңди алмаштыр, жериңди алмаштыр, күйөөңдү алмаштыр, жүрө бер ушинтип. Бул деген мага жагат дейт. Бул деген мага ыңгайлуу. Себеби көнүп калган, уже привычка болуп калган. Мээбиз эч нерсени алмаштыргысы келбейт. Жок, ал жакта коркунучтуу, ал жакта больно болот дей берет. Ошон үчүн биз именно ушул менин сабактарымды окуп атканда именно көптөгөн сопротивление, мындайча айтканда, каршылыктар болушу мүмкүн. Сабакка катышайын деп жатсаңыз, азыр бир нерсе жооп берип коеюн. Азыр мен сабак өтүп атам, өзүм чалам. Вот, карточкаңызды жанагындай банкомат болот го. Банкомат жеп кетиши мүмкүн, терминал жеп алышы мүмкүн, сабакка акча салайын деп атсаңыз, же болбосо бирөөгө сизге акча бермек, ошол акча бербей калышы мүмкүн, айлыгыңыз тийбей калышы мүмкүн, бирөөлөр сизге кой чыгаяктагын алар сенин башыңды айлантат деп бузуп салышы мүмкүн. Деги ар кандай нерселер болуп эле өзүнөн өзү, же болбосо коноктор келип калат, же сиз конокко барып каласыз, той болуп калат. Деги ушинтип эле эч эле сабакка жол ачылбай коюшу. Демек эмне? Бул деген тоскоолдук болуп жатканы. Ушул тоскоолдуктардын баарын жеңгенде гана биз эмне кылат экенбиз? Биз алдыга кете алат экенбиз, Анын баарын жеңгенге аракет кылыңыздар, болушунча көбүрөөк окуганга аракет кылыңыздар. Айтып атпаймынбы? 1 ай бизге аз болуп калат. 1 ай аз, ооба, 1 айда деле сонун результаттары башталат. Көпчүлүгүбүз 1 айда сонун результаттарды алып баштаганда эле таштап кетип калабыз. Эмнеге? Мага ушул эле керек болчу, все, башка эчтекенин кереги жок дейбиз. Бирок жашооңуз алмашкан жок. Только сиз бир аз акча жактан результат алышыңыз мүмкүн, же болбосо мамилеңиз бир аз оңолушу мүмкүн, жан дүйнөңүз тынчалат дагы, анан болду, мага ушул эле керек экен деп туруп, мен ушул трансформацияны улам окуй берейин. Бул трансформация сабагы 3 айда бирден кайталанат, Ушул менен эле баарын сонун кылып алам дейсиз, бирок жаңылышасыз. Себеби көптөгөн блоктордон арылуу үчүн бизге көптөгөн айлар керек. То есть жашообузду 180 градуска өзгөртүп, таптакыр башка жакта отуруп калуу үчүн сиз көбүрөөк аракет кылышыңыз керек. Укулу? Хорошо. Анда эмесе кантип иштейбиз? Проработкаларды именно кантип жасайбыз? Проработкалар көбүнчө именно тоже VIP сабактарда берилет, жана жанагы мен миллионермин, жана бактылуу айым сабактарында берилет. Эмне үчүн андай сабактарды отдельно кымбатыраак кылып койдук? Себеби бул закон баланса жөнүндө да ушул именно ушул эле сабакта өтүлөт, бирок бир 11-10 сабакта өтүлөт да. Эмне үчүн биз сабактарды кымбат окушубуз керек? Эмне үчүн сабактарды кымбат сатып жатабыз? Себеби
берсең аласың деген именно закон бар. Мен дайыма жана стористерден чыгарып турабыз, рилстерден чыгарып турабыз, көрүп атсаңыздар керек. Берсең аласың. Мисалы, канча сом берсеңиз, ошончо нан аласыз. Канча сом берсеңиз, ошончо продукт аласыз. Туурабы? Ошол сыяктуу эле биздин сознание, мээбиз дагы, подсознаниебиз дагы бекер алганда ал нерсени сиңирбейт экен. Көрдүңүздөрбү маанисин? Энергия дей берсек, сиздерге түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн канча акча берсеңиз, ошончо нерсе алат экенсиз. Ошон үчүн сабактардын баасы кымбат. Себеби кымбат акча төлөсөңүз, ой мен ушул сабактан болушунча результат алышым керек. Мен бул сабакка мынча акча төлөгөм го, мен ровно то болсо сабакка катышышым керек деген подсознательно сизде ой болот. Мен оңолоюн деген ой болот. А сиз 1000 сомго сатып алсаңыз, мен уктай берейин, ладно, эртеңдөө көрүп коем дейсиз. Көрдүңүздөрбү айырмасында? Биздин сознание жана подсознание абдан акылдуу. Ошон үчүн болушунча кымбатыраак сабак алып, болушунча ошол нерседен көбүрөөк алганга аракет кылыңыздар. Мен деле мурда бекер сабактарды окуйт элем, YouTube'дан эле көрүп алам, ой мен билген нерселерди айтып атат деп акылдуу боло берет да. Көрсө, 1000 акылдуу болгон учурда деле бизге ар бирибизге наставник деп айтканда, устат керек болот экен. Устат болгондо гана биз эмне кылат экенбиз? Өзүбүздү башкара алат экенбиз. То есть устаттын жардамы менен биз алыска кете алат экенбиз. Көрдүңүздөрбү? Азыр 1 мүнөт. Без звука коюп коеюн, а то ар кандай номерден чалып атышат. Вот, анан мен жанагы ата-эне дедим, эмоциянын жабыктыгы, таарыныч, коркунуч, ар кандай блоктор болот да. Алардын баардыгы эмне үчүн жабылып калат? Эмне үчүн бизге блоктор келет? Мунун баардыгы билесиздер, азыр абдан популярдуу болуп атат ата-эне жана ата-тек деп. Именно биздин тарбиябыздан да, мисалы, ата-энебиздин привычкасын биз кайталайбыз, ата-энебиздин ал тургай урушкан сөздөрүн кайталайбыз, ата-энебиз бизди кандай сөздөр менен урушса, биз дагы жакшылап карап көрсөңүздөр, балдарыбызды ошондой сөздөр менен урушуп баштайбыз. Эмнеге? Бул деген көрдүңүздөр, биздин уже каныбызга сиңип калды. Ошон үчүн биз кайталай берет экенбиз кайра. Эмнеге кайталайбыз? Ата-энем мени кабыл алса экен, мени жакшы көрсө экен, мен ата-энеме таандык болгум келет деген мааниде, ошондой ой менен биз аларды болушунча кайталаганга аракет кылат экенбиз. Мени кабыл алса экен, мен ата-энемдин кызы же болбосо баласы болоюн деп, ошондой жакшы ойдо эле. Бул жерде ата-энебиз деле күнөөлүү эмес. Биздин эмоциябыздын жабыктыгына, таарынычтарга, коркунучтарга, самооценкага жана башка нерселердин баардыгына эч ким күнөөлүү эмес. Өзүңүздөрдү да күнөөлүү сезбеңиздер, эч кимди күнөөлөбөңүздөр. Биз сразу эле бир туура эмес иш болгондо, бир нерсе болгондо эле, жашообузда бир нерсе болсо, биз сразу күнөөлүү адамды издеп баштайбыз. Тиги тигинтпей койду, тигини бирдекемди тартып алды. Эгер ажырашуу болсо, сөзсүз биз экинчи жарымыбызга мындайча айтканда, жолдошубузга же жубайыбызга толугу менен күнөөнү эмне кылабыз? Илип коебуз. Мисалы, мен ажырашканда, биринчи жолдош менен ажырашканда, мага кол көтөргөн күндөрү болгон, гулять эткен да, башка аялдарга барган, баккан эмес жана башка ушул нерселерди кылган. Мунун баары эмне себептен болот? Себеби мен төрөлгөндө именно эмне болуп төрөлгөм? Ата-энем уул күтүшкөн, бирок мен кыз төрөлгөм. Мындайча айтканда, мен кабыл алынбаган бала болуп төрөлгөм да. Мен мужская энергия менен төрөлгөм. Чтобы мени ата-энем мени кабыл алса экен. Эгер мен эркек болсом, мени кабыл алат деген жакшы ой менен мен эркек болгум келген экен да. Себеби мен азыркыга чейин мен аялдардын иштерин аябай жаман көрөм. То есть иним
малдын богун чыгарганда мен дагы именно ошол сарайда жүргөндү жакшы көрчүмүн. Дайыма иним менен иним эмне жумуш кылса ошондой жумуш кылгым келчү. Картошка казганды, күрөк кармаганды, деги ушундай именно эркектер жасаган жумушту мен да жасагым келчү. Демек эмнеге? Именно мужская энергия менен төрөлгөнмүн биринчиден да. Экинчиден, өзүңүз эмне үчүн айтып атам? Бул жерде мисал кылып атам да. Сиздерде мүмкүн ушундай нерсе бар. Жакшылап карап көрүңүздөр. Экинчиден, мен төрөлгөндө менин алдымда аборт болгон экен. Эгер аялдарда, даже эркектерде дагы аборт кылдырып койгон болот. Себеби эркек бир кыз менен жүрөт, ал кызды албайт, бирок эмне кылат? Мен сени албайм, аборт кылдыр. Же болбосо бизге азырынча эрте, давай азырынча аборт кылдыр деп туруп, аборт кылдырып салат. Именно ошол аборт эркектин дагы, аялдын дагы жашоосуна кийин тоскоолдук кылат. Жана андан кийинки балдарга да тоскоолдук кылат. Аялдыкына да, эркектикине дагы. Менин алдымда аборт болгон экен, мен аны жакында эле билдим. Ошон үчүн мен өмүр бою, то есть 20 жыл да, мына 11-де бүткөнүмө ровно 23 жыл болду да. 23 жыл бою мен өзүмдүн ордумду таба алган эмесмин. Өзүмдүн сүйүктүү жумушум эмне экенин билген эмесмин. Мамилем начар болгон, ажырашкам. Өзүмдүн ордумду таптакыр таба алган эмесмин жана өзүм дагы 2 кызымды кабыл ала алган эмесмин. Көрдүңүздөр, себеби мени кыз кылып кабыл ала алышкан эмес, мен дагы кыздарымды кыз кылып кабыл ала алган эмесмин. Себеби менин жолдошум дагы именно только эркек балдарды каалаган, айткан, кыз төрөсөм мен ажырашам деген да. Көрдүңүздөрбү? Бул нерселер именно биздин жан дүйнөбүздө бар болгон үчүн биздин жашообузда кайталанат экен. Сөз түрдө биз жан дүйнөбүз менен иштешибиз керек. Илгери, конечно, баардыгыбыздын эле ата энебиз миллионер болгон эмес. Себеби Советтер Союзунда билесиздер, баардыгы ровно жашашкан, баардыгы бирдей жашашкан. Миллионер болгонго уруксат болгон эмес просто. Аларда просто мүмкүнчүлүк болгон эмес. Аларга шанс берилген эмес миллионер болгонго, туурабы? Эгер бийигирээк үй салып койсо, мисалы особняк салынган эмес, 2 этаж үй салып койсо, анда все, кирпичтин ар бирин эсептеп, бул кирпичти каяктан алдың, кайсы акчаны жедиң, жана башка ушул сыяктуу нерселер болчу эле. Ушулардын баардыгын эмне биздин ата энебиз өздөрүнө алып, ошол страх менен да жакмы, коркунуч менен жашаган, акчадан коркушкан, байлыктан корккон. Ошон үчүн бизде дагы именно ата энебиздин коркунучу бар болушу мүмкүн. Бир эле коркунуч эмес, көптөгөн, жүздөгөн, миңдеген коркунуч болот. Ар кандай таарынычтар болот. Биз ойлой беребиз, ой, мен таарынбайм, мен таарынычтарымдын баардыгын кетиргем деп айткандар да болот. Кантип, кандай жол менен кетиргенсиздер? Медитация жасаганмын, анын сабагына катышкам, мунун сабагына катышкам. Именно ошол сабакка катышып жатканда бүт баардык сабактарды пока жыйыштыра туруңуздар. Азырынча алардын кереги жок, себеби бир багыт менен кеткен жакшы. Кайра эле баягы мусорду ар кандай информация менен толтуруп алабыз. Эмнеге? Себеби эгер бир окууну окуп жатсаңыз, мисалы, финансовая грамотность же болбосо оратордук, чеберчилик дегендерди окушуңуз мүмкүн. Эгер бул информация киргенге жараша, муну биз аш кылышыбыз керек, дешип айтканда, тамак иштерибизге сиңиришибиз керек. Пайдаланышыңыз керек да жашооңузду. Эгер пайдаланбасаңыз, анда ал нерседен кереги жок. Жөн гана окуп коеюнчу, кийин керек болот десеңиз, албетте биздин мээбиз сразу бияка салып салат, а бияка, конечно, унутулуп калат. Көрдүңүздөр, ошон үчүн эгер азыр сизге срочно кереги жок болуп атса, именно ошондой информационный, мындайча айтканда, маалымат алуу окууларын окубай эле кое турганыңыз жакшы. Бул жөн гана мусорго айланып калат. Ошон үчүн только жан дүйнө менен гана узак убакыттар бою иштей бериңиздер. Именно мурунку сабактардын баардыгын унутабыз, себеби энергияңыз чачырайт. Сиз акы төлөп, мындайча айтканда, акча төлөп, энергия коротуп аткан сабагыңызды башка бирөөгө бөлүшпөңүз дагы. Эмнеге? Себеби опять энергияңызды бөлүшүп аласыз. Ал киши да результат албайт, сиз да результат албайсыз. Көптөгөн окуучулар болот, көптөгөн эмес, эми бир 100 киши окуса, арасынан бир 2-3 чыгат. Мен результат албай атам. Себептерин айтып бөлүштүң беле? Бөлүшкөм. Канча кишиге бөлүшкөм? Бөлүшкөнсүң. 5 кишиге бөлүшкөм. Молодец. Анда 5 кишиге сен энергияңды просто коротуп койдуң. Наоборот, карызга батып калышы мүмкүн. Эмнеге? Себеби бул деген бирөөнүн
Менин акысы мен мисалы 2,5 миллионго сатып алып окутам. Мурда 2,5 миң сомго алып окуганда мен үчүн өтө оор болчу, ал акчаны өтө чоң көрөт элем. Себеби менин деңгээлим төмөн болчу. Анча акча мен үчүн абдан чоң көрүнчү. Деңгээлибиз көтөрүлсө, нормабыз көтөрүлсө, 2,5 миллион эмес, 2,5 миллиард деле аз эле акча болуп калат. Ким миллион тапкысы келет? Өзүңүздүн миллион табышыңызга ишенесизби? Мен анан опрос жөнөтүп коем группага. Сөзсүз түрдө группага жооп бергенге аракет кылыңыздар, макулбу? Ким өзүнүн миллион табарына ишенет? Ким ишене албайт? Ким бул жомок деп ойлойт? Вот, мен деле мурда миллион табууну жомок деп ойлочумун. Себеби менин ата-энем деле, мен азыр айтып атамын, миллионер болгон эмес. Ата-энем да ар кандай коркунучтар, ал тургай, алар ачык эле айтчу. Акча бакыт алып келбейт. 100 сомуң болгон чакта 100 досуң болсун. Акча бул колдун кири, акча бул убактылуу жана башка. Ооба, биз бардык нерсени акчага байлай албайбыз. Акчаны биз биринчи орунга койбошубуз керек. Биринчи орунга баягы 4 нерсени сразу коюшубуз керек. Акча, мамиле, ден соолук, сүйүктүү жумуш. Бардыгы бири-бирине байланыштуу. Акчаң жок болсо ден соолугуң жок. Акчаң жок болсо дарылана албайсың. Ден соолугуң болбосо акча таба албайсың. Көрдүңүздөрбү? Бардыгын тең ала жүрүшүңүз керек. Жок, мага акча маанилүү эмес дебеңиздер. Акча абдан маанилүү. Сөзсүз түрдө маанилүү. Ошон үчүн бардыгын 4 нерсени тең ала кеткенге аракет кылабыз, макулбу? Эң биринчиден биз эмоцияны ачып алабыз да. Эмоция деген бул күчтүү сезимдер. Буюрса, бул сабак бүгүн канчанчы күн бизде? Через день өтүп да, то есть бүгүн болот, анан бүрсү күнү болот, Через день ушинтип эртеңденерде 5:30 сабактар болуп турат. Себеби кечинде менин сааттарым занят, кечинде дагы башка сабактарда окутам. Ошон үчүн кечки маал мен просто өтө албайм. Сабактардын баардыгына катыша бериңиздер. Сабактар бүткөндөн кийин албетте баарыңыздарга үлгүрбөйм, бирок болушунча диагностика жасап бергенге аракет кылам. Сабактардын эң аягында. Только түз эфирден гана диагностика жасай алабыз. Ошон үчүн сабактардан калбай кириңиздер, макулбу? Сабактар бүткөндө именно 11-чи сабак болуп атканда, же болбосо атайын сиздер үчүн белек кылып 12-чи сабак беришим мүмкүн. Эгер сиздер мен айткандардын баарын кылып, түз эфирге кирип, мисалы азыр бизде 120 адам бар группада, бирок жарымыңыздар гана отурасыздар. Канчалык толук кирген сайын ошонун баардыгын мен карап турам, анын баардыгы эсептелинет, бир киши үчүн баарыңыздар страдать этип калбаңыздар, кыйналбаңыздар. Ошон үчүн болушунча түз эфирге киргенге аракет кылыңыздар. Канчалык түз эфирге кирип, жакшы окуучу болсоңуздар, ошончолук менден көптөгөн сиздерге белектер болот. Тыюулар деп атабыз, бизди мисалы ата-энебиз тыят. Кичинекей кезибизден тыйып, андай кылган болбойт, мындай кылган болбойт деп айтып келген үчүн биз көп нерсени азыр өзүбүзгө уруксат бере албайбыз. Көбүбүз өзүбүздү тааныбайбыз. Мунун баардыгы сабактарда кенен айтылат. Бирок өзүм таануу боюнча мен кыскача айтып кетейин. Анан бир нерсени айтып коеюн. Көпчүлүгү айтат, мага көпчүлүгү айтат, TikToктон, Instagramдан жазышат, WhatsApp'тан жазып калышат. Эгер ата-энем жок болсо, мен энергияны кайдан алам деп. Ата-энеңиз жок болсо, мен айтып атпайм, ата-эненин каны бизде бар. Именно практикалар аркылуу, разборлор аркылуу ата-энеңиздин энергиясын, сүйүүсүн толугу менен ала аласыз. Мисалы, биз өзүбүз. Эмне үчүн өзүбүздү тааныбайбыз? Себеби биз ата-энеңизди толугу менен кабыл алган эмеспиз. Кантип кабыл албайт элем, мен ата-энемди жакшы көрөм. Просто сүйлөй берет да дешиңиз мүмкүн. Бирок биз жарымыбыз, оң жагыбыз ата, сол жагыбыз бул эне болуп айтылат да. Себеби оң жакта бул атанын орду деп коет, сол жакта бул эненики. Бул биздин жашообузга абдан көп таасирлерин тийгизет. Ата-энени эмне үчүн биз кабыл албайбыз? Кабыл алышыбыз керекпи? Албетте кабыл алышыбыз керек. Биз кабыл алдык деп ойлой беребиз. Ооба, мен кабыл алгам, мен ата-энемди жакшы көрөм дегенибиз менен именно практикаларды жасап жатканда, чынында именно подсознание менен
именно акыл эсти өчүрүп туруп жасасак практикаларды, ата энеңизди кабыл албаганыңызды сезесиз. Ата бул акча, ата бул сүйүктүү жумуш, ата бул биздин жашоодогу ордубуз, ата бул берекебиз. Ал эми бул ата сырткы тон деп коет, сырткы дүйнө, көрдүңүздөр. Ата акча, ата сүйүктүү жумуш, ушулардын баардыгы эмне? Ата береке. Бул сырткы чөйрө, внешняя среда деп коет. Ал эми эне болсо, бул биздин ички чөйрөбүз. Эне бул мамиле. Эне бул биздин жан дүйнөбүз. Эне бул биздин рызкыбыз. Эне бул биздин именно ден соолугубуз. Демек, жанагы 4 нерсебиз биз ата энебизди толугу менен кабыл алгандан кийин толукталып башталат. Толугу менен толукталат деп 100% гарантия бере алам. Сиздер только мойнуңуздарга албай койбой, ооба, мен ата энем менен иштешкенге даярмын деп туруп иштешкенге аракет кылыңыздар. Да, кээ бирлерибизди багып алышы мүмкүн. Багып алса деле биз баары эле өзүбүздүн ата энебиздин энергиясын кайтабы сезишибиз керек. Элестете албасак деле. Алдыда ата эне менен иштеген көптөгөн практикалар болот. Ошолордун баардыгын жасап, желательно комнатада, бөлмөдө сизден башка эч ким болбогону жакшы. Жолдошуңуз экөөңүз же жубайыңыз экөөңүздөр албетте көрө берсеңиздер болот. Бирок тоскоолдук болбош керек да. Ыйлашыңыз мүмкүн, ар кандай сезимдер келиши мүмкүн. Ошон үчүн бөлмөдө жалгыз болгонуңуз жакшы. Проработка менен практиканын кандай айырмасы бар? Ошол жөнүндө да айтып кетейин. Проработка деп эле атабыз, практика деп эле атабыз, Проработкалар именно биздин жанагы тоскоолдуктарды айтпайсызбы? Мен, именно сопротивление болот да. Ар кандай сопротивление боло берет бул сабактарда. Сопротивление жеңе турган именно проработкалар. Эмне үчүн проработканы биринчи жасап туруп, анан практикаларды жасап атам? 6 айлык сабактарда көрүп атасыздар, Себеби проработкалар именно биздин мээбизди тазалайт. Көпчүлүк учурда мээни тазалап туруп, анан подсознаниеге, мындай айтканда, жан дүйнөгө түшөт да. Именно тоскоолдуктарды биз проработкалар аркылуу жеңе алабыз. Эгер сиздер проработкаларды биринчи кылып, анан практикаларга өтсөңүздөр, батыраак результат аласыздар, жана мощный результат аласыздар. Себеби мен өзүм ушундай кылгам. Мен биринчи мастер программасы менен иштегенмин, андан кийин мастер разборко өткөнмүн. Себеби элдерге именно проработкаларды жасатып өтө сонун результаттарга жеткенбиз, бирок эмнегедир бир нерсе жетишпегендей болгон. Эмне жетишкен эмес? Биз бул мисалы карыздын да, мисалы бирөө карыз менен келет же оору менен келет. Ошол оорунун мисалы себебин таба алган эмеспиз да. Айыктырганбыз. Көптөгөн оорулар айыккан. Только проработкалар менен эч кандай практикасы жок эле. Мунажат эже бар, Гүлсүнай деген эжелер бар. Булар рактан айыгышкан. Только проработкалар. Ал убакта мен разборго окуй элек болчумун да. 2021-жылы менден 2 кыз айыккан. Көрдүңүздөрбү? Только проработкалардын жардамы менен. Демек, бирок именно ошол рактын причинасын биле алган эмесмин да. Мага абдан кызык болгон, рак эмне үчүн келет? Эмне үчүн биз рак? Именно ошол суроолор болчу, бирок мен таба алчу эмесмин да, бул суроолорго жооп таба алчу эмесмин. Именно мастер разборда мындай немелерде, кандай десем, бул практикаларда мен именно себебин таап үйрөндүм. Демек, проработкалар бизди результатка жеткире алат. Бирок проработкалар менен биз себебин таба албайт экенбиз. Ошон үчүн бизге проработкаларда, практикаларда абдан керек. Көпчүлүк сабактарда только практикалар менен кылып атышат. Да? Бирок ошол практикаларды жасап келген адамдар кайра мен сабагыма келишет. Сеники күчтүүрөөк экен деп. Себеп дегенде именно кыргыз тилине которуп, проработкаларды мен ар бирин. Эмоция проработкасы деген өзүнчө болот. Коркунуч проработкасы деген болот. Связь деген болот. Таарыныч, жанагы самооценка жана башка проработкалардын түрлөрү абдан толтур. Көпчүлүгү проработка десе только установкаңды таап, любой эле нерсени установка аркылуу 5 кылып алсаң болот. Бирок бул ката. Ар бир сөздү, именно проработкадагы сөздөрдү дагы туп-туура бергенде гана сиздер так результаттарга жете аласыздар. Ал эми практика бул көбүнчө жанагы казандын кырмычыгын кырган именно проработкалар да. Проработкалар жана бул разбор. Көбүрөөк проработка кылсаңыздар, даже разбордун кереги жок болуп калат сиздерге да. Эгер кыра албай, жок мен өзүм алым жетпей атат десеңиздер, анда
только разбор гана жардам бере алат силерге. Вот. Проработканын кыргызчасы бул маанисинен алып которгондо бул өзү менен өзү терең иштөө деген сөз. Ал эми практика болсо бул иш жүзүнө ашыруу деген сөз. Көрдүңүздөр? Демек, биз биринчи өзүбүз менен өзүбүз терең иштеп туруп, анан бардык нерсени, оюбузду, максатыбызды, каалаган нерселерибизди ишке ашыра алат экенбиз да. Именно ушул практикалар да, менин практикаларым бул албетте меники эмес, мен өзүм придумать эткен эмесмин, албетте мен окуп жаткан академиянын практикалары да, именно ошонун методикалары. Именно ушул методикалар өзүңүздөр мини разбор кылган менен барабар. Разбор деген бул талдоо да. Биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз талдай албайбыз көбүнчө. Эмне болду эле даже эстей албашыбыз мүмкүн. А бирок именно практикаларды кылып атканда, проработкаларды кылып аткан убакта сиздер толугу менен эстей аласыздар. Менде мындай болуптур, көрсөм мындай болуптур. Мен ал тургай өзүмдө 8 жашында эмне болгонун эстегенмин, эстетиңиздер. Азыркыга чейин мен разбор алам, раз даже 5 жашымдагы нерсени дагы эстеп кетем. Ошончолук күчтүү методика. Ошон үчүн сөзсүз түрдө сабактардан калбаңыздар. Бул сабактар чынында өтө сонун результаттарды берет. Только мен айткандай кылып, так жана туура жасаганга аракет кылыңыздар. Өзүңүздөрдүн жашооңуздарды өзүңүздөр гана чече аласыздар. Өзүңүздөр гана сүйө аласыздар. Эч кимден эч нерсе күтпөңүздөр. Да? Көбүбүз айттым го, өзүбүздү тааныбайбыз. Мен өзүмдү тааныйм, мен Гүлзармын дешим мүмкүн да менчи. Бирок сиз эмне каалап жатасыз? Элдин каалоосу менен жашап атасызбы? Өзүңүздүн каалооңуз менен жашап атасызбы? Эл эмне дейт деп атасызбы? Же өзүңүз каалагандай жашап атасызбы? Мамилеңиз кандай? Бир турмушка чыгып же болбосо азыр бар, көптөгөн кыздар бар, балдар бар, 3 турмуш кургандар бар, 5 турмуш кургандар бар, бирок ошондон кийин уже айтат: "Жок, уже мен 3 турмуш курдум, уже мен дальше турмуш кургандан уялам. Эл эмне дейт деп коркуп отургандар бар. Эчтеке болбойт. 10 турмуш курсаңыз дагы сизге уруксат. Бирок 10 турмуш курмакмын деп улам ажырашпагыла. Ошол эле азыркы жашап аткан жолдошуңар менен, жубайыңар менен мамилеңерди оңдоп алганга аракет кылгыла. Бирок уже ажырашып кеткен болсоңор, сөзсүз түрдө кайра мамиле курганга аракет кылгыла. Себеби Кудай ар бирибизге бакытты дагы берген, байлыкты дагы берген, ден соолукту берген, жумушту берген. Ошол нерсебизди именно блоктордон арылгандан кийин биз даана көрүп баштайбыз. Результаттар билинбей эле өзүнөн өзү келет, даже сезбей каласыздар. Тиги себеп болуп калат, бул себеп болуп калат, бирөө жумушка чакырат, же болбосо бир тууганыңыз жардам берип калат. Иши кылып ар кандай жолдор менен эле сонун результаттар келет. Менин сабактарыма катышкан кыздар, балдар айтышат. Мен байкап алыптырмын. Биринчи айтып беришет, результат жок болуп атат го дегендер, анча мынчалар баягы жок болуп атат го дегендер. Примерно бир 2 айдан кийин кайра мага чакырып, Гүлзаржы, мен түшүндүм. Мага результаттар келип атыптыр көрсө. Башында эле келип аткан экен, мен эми байкадым. Ошон үчүн результат башында эле келет. Ар бир кичинекей майда нерселерге көңүл бурганга аракет кылыңыздар. Сиздерге тапшырма анда эмесе, өзүңүздөрдү бүгүн сөзсүз түрдө видеого кыскача тартып алыңыздар. Мен атым мындай, мен өзүңүздөр үчүн эле мага жөнөтпөй эле койгула, өзүңүздөр үчүн. Мен атым мындай, мынча жаштамын, менин мындай максатым бар. Бир так максат койгула. Себеби максат болбосо биздин жашообуз каша боло берет. Каалоо болбосо бизге эчтеке келбейт. Көрдүңүздөр? Ал каалоолор боюнча да толтура сабактар бар. Мен мындай максат менен бул сабакка катышып жатам. Бүгүн 6 февраль же болбосо 10 февраль 2023 жыл деп өзүңүздөрдүн прям эч кандай фильтри жок тартып алыңыздар, өзүңүздөргө сактап алыңыздар. Анан 1 айдан кийин деле кайдымкыдей өзгөрүүнү байкайсыздар. Себеби 1 айда деле өтө сонун трансформация болот. Прям жүзүңүздөр өзгөрүп, жүзүңүздөрдө жылмаюу пайда болот. Көзүңүздөр кубанычтуу, жагымдуу болуп калат, жана элдердин мамилеси кайдымкыдей өзгөрөт. Сөзсүз түрдө өзүңүздү видеого тартыңыз. Бул биринчи гана тапшырма. Эртең эмес, бүрсүгүнү сабак өтүлөт берсе, бүрсүгүнө бир тап дагы тапшырмаларды берип турам. Бул тапшырма оор деле эмес, бул өзүңүздөрдүн өнүгүүңүздөр үчүн. Өзүбүздү биз өзүбүз гана өнүктүрө алабыз. Тиги мени сүйбөй койду, тиги мени бакпай атат, тиги мени мынтпей атат, анан жолдошум жибербей атат, ата-энем мени мынтип атат дебеңиздер. Анын баардыгы жөн гана шылтоо. Баардыгын биз өзүбүз чече алабыз. Себеби Кудайым бизге эркиндикти берген. Ошол эркиндикти кабыл алыңыздар, өзүңүздөрдүн жашооңуздарды
өзүңүздөр аракет кылып оңдогонго аракет кылыңыздар. Анда эмесе бүгүнкү сабак ровно 1 саат болду. Мен сиздер менен бүгүн болгонума кубанычтамын. Сиздерге ыраазычылык атайын. Өзүңүздөргө өзүңүздөр ишенип, өзүңүздөрдүн жашооңуздарды оңдоо үчүн ушул сабакка катышып жатасыздар. Сиздерге ийгилик. Бүрсүгүнкү сабактан көрүшкөнчө баарыңыздарды жакшы көрөм. Саламатта калыңыздар.